Ушул биздин мекенибиз Кыргызстан кандай керемет жер. Акыркы мезгилде биздин ушул жергебиздин кооздугу бүткүл ушул дүйнөгө таанымал болуп, элдер биле баштады. Ушундай кооз, адамдын колу тийбеген жаратылышы бар деп бизди тааныйт. Бирок ушул Кыргызстандын 94% тоолор менен курчалат. Бирок дал ушундай керемет кооздукту биз бүгүн мындай өз деңгээлде биз сактай албай жатабыз. Өндүрүш тармагына өтө көп маани берип, өтө көп лицензияларды биз бердик ушул акыркы 30 жыл боюнча. Мисалы сиздерге бир гана нерсени айтайын. Өткөн жылы Кумтөр Голд компаниянын жалгыз өзү экологияга 261 миллиард сом зыян жасагандыгы боюнча ушу Бишкекте Октябрь райондук соту ушул ишти каралган. Кумтөрдөгү уулуу ушул заттардын сакталган көлмөсү түндүк жактан ысык көлгө болсо, түштүк жактан Нарын дарыясына өзгөчө коркунуч жаратып турат. Акыркы 3 жылда Кыргызстандын ат башы, Чаткал, Ала Бука, Алай, Кара Улжа аймактарында ар кандай мындай кендер азыр казылып жатат. Бир гана алтын эмес, көмүр жана башка жаратылышта болгон байлыктарыбызды баарын казып атышат да. Ушул аймактарда ар кандай кендер казылып, мындай табияттын кескин зыянга учураган далилдери ондоп азыр саналат. Кумтөр, Чаткал, Ала Бука райондорундагы мисалы алтын казуучулар үчүн Кыргызстандын керемет кооздугу эске алынбай жатат азыр. Эгер ушундай темп менен биз кете берсек, мына кең аркылуу биз экономиканы көтөрөбүз деген уран менен барсак, анда 10 жылдан кийин биз жаратылышыбыз эмне болот? Ушул 10 жыл, 5 жыл өткөндөн соң зыяндуу улуу калдыктардын сактоочу өлкөгө айланып калбайбызбы? Ушул жаратылышыбыздан эч нерсе калбай, тоолор тешилип, ичиндеги алтыны кетип, көмүрү жери чукулуп, бизге эмне калат? Биздин ата бабаларыбыз үчүн эмне баалуу болгон? Биздин жаратылышыбызбы же кыргыздын напсеби? Ушул бутка турабыз, жылуу кийинебиз, даамдуу тамак жейбиз деп эле ошол үчүн биз өзүбүздүн жаратылышыбызды саткан. Бул биздин кыргыздын намысына жатпайт, кыргыздын өзүнүн жаратылыштагы мындай мүнөзүнө бул жатпайт. Мен депутат болсом, негизи күчүмдү ушул Кыргызстандагы экологиянын сакталышына күчүмдү арнайм. Себеби табият биздин бир гана бактылуу келечегибиз эмес, биздин табият бул биздин тарыхыбыз. Кыргыз бар жерде жаратылыш бар болуш керек. Кыргыз деп өзүн атай албайт, өзүнүн жаратылышын. Ата бабалар бизге таштап кеткен ушул сыймыгыбызды биз сактап калбасак.